алдыдагы шайлоо, карантин шарттары, райым миллион, чек ара көйгөйү жана башка маселелер боюнча Ахматбек Келдибековичти кепке тартып, ат жалында учкай пикирин сурадык. Ахматбек мырза, дүйнөнү каптаган коронавирус илдети биздин өлкөгө да кирип, карантин шартында жатып калдык. Бул аралыкта эмнелер менен алектендиңиз? Баса бийликтин карантин чечими туура болдубу? Эл катары карантинде жатып, эрежени сактаганга аракеттендик. Илдеттин алдын алуу боюнча атайын эсеп ачылган экен. Ага каражат котордук. Колдон келишинче муктаждарга жардам көрсөттүк. Кичим экениме да кол кабыш кылдым. Айтор мамлекеттеги кырдаалга кайдыгер карабай көмөктөшкөнгө аракеттендик. Негизи коронавирусту тартип менен гана жеңсе болорун байкап жатабыз. Андыктан айтылган эрежелерди так сактап, ар бирибиз жакындарыбызга кам көрөлүк. Ал эми коронавирустун алдын алуу ишинде мамлекет башчыбыз чечкиндүү чара көрүп, биринчи элдин саламаттыгы, экономика экинчи орунда дегени өтө туура болду. Ошонун негизинде оорунун жайылышын солгундатып, эпидемиянын чоң толкунунан калкалап калдык. Кээ бирөөлөр дагы деле ишенбей илдетти жокко чыгарып, тоң моюнду кылып жатат. Муну көңүлгө албоо туура эмес. Алар ооруган адамдар менен сүйлөшсө түшүнөт. Бүт дүйнө жүзүн дүңгүрөткөнүн көрүп жатабыз. Демек андан сактаныш биринчи ирээттеги маселе. Экономикалык жактан катуу чыгым тарттык окшойт го. Биз эле эмес, жалпы дүйнө жүзү жабыр тартты. Экономикасы күчтүү өлкөлөр да кыйналды. Европа, Америка кыйналып турган учуру. Россия жана Казакстанда жыйнаган акчасы бар экен. Элге, ишкерлерге жумшап кризистен чыкканга аракеттенүүдө. Кудайга шүгүр, биз деле ачка калган жокпуз. Бийлик колдон келген аракеттерин көрүп жатат. Экономика өтө чоң зыян тартты дегенден алысмын. Убактылуу гана кыйынчылыктар жаралды. Ырас, мамлекетте каражат жыйналбай калды. Азыр аны эл аралык донорлор алган акча менен ордун толтурганга аракеттер көрүлүүдө. Кечээ эл аралык валюта фондунан $240 миллион алды. Экинчи траншта 2 миллиондон ашык каражат келет деп айтышты. Эл арасында түшүндүрүү иштери жүрбөгөндүктөн кээ бирөө бул каражатты элге таркатылып берүү үчүн келген деп ойлоп жатат. Андай эмес, салыктан, баждан түшпөй калган каражатты жаап, пенсия, пособие, айлык жана башкаларды төлөө үчүн келди. Муну мамлекет башчыбыздын эл аралык уюмдар менен тыгыз иштешкендигинин жыйынтыгы десек болот. Эми ишкерлерди бутунан тургузуш үчүн быйылкы жылдын эсебине түшө турган салыктарын карап чыгып, көпчүлүгүн бошотуш керек. Аларды салыктан бошотсок, карантиндеги зыяндын ордун жабат дагы эмдиги жылга толук иштеп кетет. Өнөктөш өлкөлөрдөн өзгөчөлөнүп, бизде медиктерге компенсация төлөп жатышат. Ооруп калса 200 000, кайтыш болсо 1 миллион сом. Демилге бюджетке өтө чоң оорчулук жаратышы мүмкүн дегендер да бар. Илдетти жасалмак аттап, акчаны бөлүп алуу боюнча сөздөр болгону парламентте дагы айтылды. Буга көз карашыңыз кандай? Демилге туура болгон. Доктурларга алкыш гана айтышыбыз керек. Ооругандар менен түздөн түз байланышып, азыр күнү түнү карап жаткан медиктер өздөрүнүн ден соолугун тобокелге салып жатышат. Алардын саламаттыгын ойлоо мамлекеттин милдети. Колдон келсе мындан дагы көбүрөөк беришибиз керек. Себеби ден соолуктан өткөн байлык жок. Мындай шартта адамдын өмүрү менен акчанын баалуулугун салыштырууга болбойт. Айлыктарына да кошумча төлөнүп жатат. Демилге туура болгон. Президенттин дарыгерлерге кам көргөнү көрөгөчтүк болду. Кудай өмүр берсин врачтарга. Врачтар акча алыш үчүн ооруп жатат деген ушактар бар. Мындай ооруну эч ким өзүнө каалабайт. Шайлоонун жел аргысы жүрүп, биригүүлөр башталды. Сиздер да катышасыздарбы? Биз дагы сөзсүз шайлоого барабыз. Бирок азыркы эпидемиологиялык шартта шайлоо же башка нерсени айтыш азырынча эрте. Кудай сактасын. Эгер илдет токтобой күчөп кетсе, шайлоо негизги маселе болбой калат. Жылып кетиши мүмкүн деп эсептейсизби? Жамандыктын бетин ары кылсын, бирок катуулап кетсе жылдырууга мажбур болот. Бизге элдин ден соолугу керек. Мына 2 ай мурун жергиликтүү шайлоо жылдырылды. Президент бул чечимди туура кабыл алды. Анткени шайлоодо эл жыш чогулуп, үгүт маалында бири-бирине тыгыз катышат, жыйналат. Эгер токтотпосо оору күчөп кетмек. Азыр саясатчылар эл ичин аралабаса дагы өз ара жолугушууларды өткөрүп биригип жатышат. Мындай нерселер буга чейин болуп келген, мындан ары да боло берет. Мунун жаман жагы жок. Ал эми бири-бирине баа берип же каралаганы туура эмес. НПОчулар биригип алып, ар кимге көө жапканын да байкап жатам. Мындайдан алыс болушубуз керек. Адамдык жүзүбүздү, сапатыбызды жоготпойлу. Мамлекеттин ичиндеги ынтымакты бузуп, өлкөнүн тынчтыгына бүлүк салгандан алыс болушубуз зарыл. Ата журт партиясы да биригүүлөр боюнча иш алып барып жаткандар. Сүйлөшүү процесстери жүрүп жатат. Кудайым сактап, илдет өткөрүлүп, октябрда шайлоо өтөрү аныкталса, саясаттын активдүү фазасы июль-август айларында башталат. Ага чейин убакыт бар.
Шайлоо босогосу боюнча талаш-тартыштар жүрүп, парламент азыр 7%га түшүрүүдө. Бул чек сизди канааттандырдыбы? Туура болду деп эсептейм. Парчалар биригиши зарыл. Козу карындай жайнап чыкпай саналуу гана парча жарышка аттанып, элдин эле кетти өнүктүрүү боюнча ишин жүргүзүшү шарт. Ал эми элдин назарына илиниш, добушун алыш оңой иш эмес. Интернетке отуруп алып жаза бергендин баары саясатчы чыкпайт. Өз ишин катыра иштеп, эмгеги сиңгенден кийин гана элдин колдоосуна арзышы мүмкүн. Дегеним саясатчынын жасалма түрдө алмаштыруу мүмкүн эмес. Учурда Атамбаев: мен саясатчылардын баарын жаңылайм, жаңы элитаны түптөйм деп күбүлдөп жүрүп, бүгүнкү парламентти жыйнаган. ГБТсин бүт эл көрдү. Бир ооздон жаман деген баа берип жатышат. Тажрыйбасы жок, мамлекеттик кызматта иштебеген, куру кыйкырык менен жүргөн адамдарды топтоо алып келгендигинин жыйынтыгы ушул болду. Өзүн бир күндө сатты. Экинчиден, Атамбаев мамлекеттик мекемеде эч качан иштебеген адамдарды чоң кызматтарга дайындап министр кылды. Анын кесепетин бүгүн тартып жатабыз. Алар бүтүндөй тармакты талкалап сызга отургузду. Эми аны оңдоо бир нече жылга созулат. Атамбаев демекчи, бир учурда сиздерди темир торго тыкты эле. Адилетсиздик өз башына муштум болуп тийдиби? Бирөөгө оор кассаң өзүң түшөсүң, жамандык кылсаң өз башыңа тиет деген ата-бабалардан калган улуу сөздөр бар. Мага эч ким тийише албайт деп эч качан көкөлөбөш керек. Ким жалган жала менен бирөөгө кыянаттык кылса, ал сөзсүз түрдө өз башына кайтат. Мен таба эмес тобо кылам. Кордук көргөндөрдүн бирин да табалагым келбейт. Бирок ким болбосун Кудай алдында, эл алдында, мамлекет алдында күнөө кетирген болсо анын азабын тартыш керек. Азыркы коронавирус илдетинен кийин адамдардын көз караштары өзгөрөт деп үмүттөнөм. Вирус мамлекеттерди алдуу же алсыз деп булгабай, бүт баарын тегиз чөгөлөттү. Мобуну атом бомбасы бар экен деген жок. Адамдарды дагы бай-кедейге, кызматы бар же жогуна карап бөлбөдү, тегиз каптады. Миллиардерлер дагы, бир тыйыны жок жөнөкөй адам дагы суктанууга аргасыз болду. Бул Кудай алдында баарыбыз бирдей экенибизди, бир бүтүн жаратылышта жашап жатканыбызды көрсөттү. Бийликке сын айткандар бар. Сиз президенттин ишин кандай баалайсыз? Бийлик деген мамлекеттин башчысы, мыйзамга ылайык президентти эл шайлап, мандат берет. Ал мамлекет үчүн жоопкер болот. Демек президент өкмөткө сын айтып, иштебеген министрлерди кызматтан алганы туура. Муну туура түшүнүп, өкмөттүн ишине кийлигишти деген сындан оолак болушу шарт. Бул биринчиси. Экинчиси, Сооронбай Жээнбеков 2 жылга чукул убактысын эски президенттин коррупцияга малынган командасы менен күрөшүүгө коротту. Алар колдон келишинче бут тосуп, чыр чыгарганга аракеттенип, жаман көрсөткөнгө жан үрөштү. Трайбалистик саясатты курчутуп, бойдон чыгарылган нерселерди чаптаганга аракет кылышты. Билесиңер, Атамбаев кетеринде бардык кошуна өлкөлөр менен болгон мамилени бузуп кеткен. Аны кайра оңдогонго убакыт сарпталды. Өзүнүн жан сакчысы, шоопур, тааныш жакындарына мамлекеттик бийлик кызматтарды энчилеп, кадр саясатын талкалаган эле. Аларды түздөөгө аракет көрүлүп жатат. Үйдү дагы бузуш оңой, аны куруш азап. Эми билек түрүнүп иштей турган жылында пандемия чыкты. Экономикадан алдын, элдин саламаттыгын ойлоо зарылчылыгы туулду. Бул иштерге азыр баа бере албайбыз, убактысы келет. Раим Атраимовду экс-ажоо башкы коррупционер бүгүн бийликтин демөөрчүсү катары сүрөттөгөнгө аракеттенди. Мунун чындыгы барбы? Раим Атраимов Ош облусунун бажы кызматынын жетекчиси болуп турганда, ошол мурунку президент Алмазбек Атамбаев өзү жакшы иштеди деп алкыш сөздөрүн айтып, мактап, анан республикалык бажы кызматынын орун басары кылып дайындаган. Андан кийин Раим Кара сууда өткөргөн иш-чараларын кубаттап, мыкты иштерди жасап жатат, барып колдогула деп өзүнүн кеңешчисин, өкмөт мүчөлөрүн жөнөтүп жүргөн. Анан эми өзү менен иштешкен маалда мактап, бийликтен кеткенден кийин президентти жаманатты кылыш үчүн каралганы акылга сыйбаган көрүнүштө. Ак ийилет бирок сынбайт дегендей, Раимдин коррупциялык иштери боюнча далилдер табылбады. Тескерисинче, азыр журналисттер Саймаевден акча алганы айтып жатат. Эми чындык чыга баштады. Чек арадагы чырлар көбөйдү. Чечилерине ишеним барбы? Өзбекстандын президенти Мирзиеевдин кече жакында эки улут кантип жашашы керектиги боюнча айткан сөздөрүн угуп, аябай ыраазы болдум. Өзбекстандын ажоосу биздин президентке өтө сый мамиле кыларын көрүп ичим жылыды. Чек ара маселеси жакын арада чечилерине ишеним жаратты. Албетте, чек ара маселеси бүгүн чыккан жок. Союз тарагандан берки көйгөйдүн бири. Алар заматта чечилбейт, жалгыз бизге көз каранды эмес. Эки өлкөнүн макулдугу менен гана чекит коюлат. Тажикстан менен чечүү оор болушу мүмкүн. Неси болсо да тынччылыкты тилеп туралык. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Булак де-факто. Токтогул Какчекеев эксперт: орустарсыз жылаңач ташбакадай болуп калабыз.
Nazar News маалымат агенттиги аскер маселеси боюнча эксперт Токтогул Какчакеев кепке тартып, коомчулуктун көңүл борборундагы канттагы авиа базасы маселеси тууралуу пикир алыштык. Токтогул мырза, орустардын канттагы авиа базасы тууралуу парламент туура чечим кабыл алды десе, экинчи тарап бекер бергенге тете иш болду деп сындап жатышат. Кимисиники туура. Канттагы авиа база тууралуу нааразычылык жараткан пикирлерди атайын орус-кыргыз достчулук мамилесине, карым-катнашына балта чапкысы келгендер айтып жатат. Чынында орустарсыз биз жылаңач ташпакадай болуп калабыз. Орустардын илеби бизге тийип турган үчүн жана алардын Кыргызстанга көзү түз болгону үчүн, ортодо бири-бирибизге болгон урмат-сый болгону үчүн бизге сырттан душман кол сала элек. Аны эске алгысы келбегендер орустар менен болгон мамилени бузууну каалагандар ызы-чуу чыгаргандан бөлөк иш кыла элек. Өкүнүчтүүсү ошондой эл бузаарлардын айынан Кыргызстан 1990 жана 2010 кант төгүүнү баштан кечирди. Антип айтканыңыз менен орустардын авиа базасын мамлекетибизге киргизип алып, алардын барымтасына калдык деп кейигендер да арбыңго. Мындай ой туура эмес, анткени биз алардын барымтасында калган жокпуз, тескерисинче колдоо таап жатабыз. ОДКБга мүчө болгонубуз үчүн кокус биздин мамлекетке кол салуу болсо, алар милдеттүү түрдө колдоо көрсөтөт. Тагыраагы ОДКБнын мүчөлөрүнө ким кол салса, аталган уюм жалпы аскер курамы менен душмандын мизин кайтарат. Ошон үчүн зарыл мезгилде самолет ала албай калабыз. Булардын пайдасы тийбейт деп кооптонбой деле койсо болот. Анткени сырткы душмандарга карата самолетторду колдонуу ОДКБнын уставында жазылган. Ылайым мамлекетибизде тынччылык эле болсун. Эгер чындап зарылчылык жаралып калса, башка аскер ажобуз колдонууга буйрук бере алат. Себеби канттагы орустардын авиа базасы ОДКБнын авиа базасы болуп эсептелет. Бирок ал авиа база аба жана күч курамы бириккен Казакстандыкындай курама авиа база болушу керек. Ар кайсына айтып, убакытты жөн эле корото бербей, ушул жагын ишке ашыруунун жолун табышыбыз керек. Баса, канттагы авиа базаны Баткенге которуу маселесин да көтөргөндөр бар. Алардын сунушун колдоого алсак болобу? Түштүктө жетиштүү аскер курамы бар. Бирок анча-мынча чаңызгаткан билармандар Борбор шаарды, Генштабты, чек ара кызматын, ОДКБнын авиа базасын түштүккө көчүрүп барыш керек деген маселе көтөрүшөт. Чынында мунун эл жана жогорку кеңештеги депутаттар ийне жибине чейин талкуулап, көчүрүү зарылчылыгы бар же жок экенин анализдеп туруп, анан чечим кабыл алышы керек. Балким алар мындай маселени шайлоодо добуш алуу үчүн элдин колдоосуна ээ болуу максатында эле айтып жатышкандыр. Бул Ак Назар News чекиткейжи.